жаңы ишканаларды түзүшүбүз керек. Биз инвесторлорду тартышыбыз керек туугандар. Биз азыр инвестор бара турган болсо, же кен каза турган инвесторлор бара турган болсо да бизге канча берет экенсиң, же бизди дойлап аласыңбы деген суроолор түшөт да силердечи. Андайдан кетели, урматтуу айыл өкмөтүнүн баштары. Сиздер аларды керек болсо, ошо барып, мисалга завод куруу берем, же ишкана куруу берем десе, ошолорго жакшы мамиле кылып курдуруп алгыла. Курдуруп алгандан кийин анан жанагы социалдык пакет бар, соц пакет деп коебуз, туурабы? Ошолорду аласыңар. Анча-мынча айыл өкмөткө иш жетпей калган болсо, же болсо бир иш чара өткөзүп аткан болсоңор, барып туруп сүйлөшүп, кичине бизге колдоо кылып койгула, жардам көрсөтүп койгула десеңер, берет ошолорчу. Ага жер алдын кылыш үчүн силер биринчи кезекте ошолорду ишканаларды курдуруп алып ошол жергечи. Эгерде ошол жин бир ишкана ачыла турган болсо, демек ошол жерге эмне болот? Жумуш орду пайда болот. Ошол айылыбызда жашаган элдерге дагы биз жумуш менен камсыз кылып беребиз ошондочу. Мен айтып коем мынакей. Мен өзгөнгө ушул акимден суранып тапшырма бердим эле. Дөңбулак деген айыл өкмөт бар. Барбы? Сиз да жетексиз. Мана сизге ушул бир ишкер бар деле ошол өзгөндө элечи. 2 миллион долларлык таш иштете турган завод курам деди да. Анан барып сураганында бир дарыяны суу жеп кеткен жерди сураган экен. Ошол жерди мага берсеңиз, дамбаны кылып, ошол жерди толтуруп, мен ошол жерге 2 миллион долларга чоң бир завод курайын десе, мына бүгүнкү чында акиметтин бүтүргө булар качып кеткен шарт түзүлгөнчү. Эми через аукцион берсең, бересиң. Айтып атам, мен мыйзамсыз бербейле деп аткан жерим жок. Бар жокту мыйзамдуу кылып бергиле. Эртең өзүңөргө сөз тийбей турганда. Бирок силер ошого кол сунгандан кийин силер дагы кол сунуп койгула деп атам да ошол ишканаларга. Мана силер ошону эрте бүтүргөнүңөрдө 1-2 ай мурда бүтүргөнүңөрдөчү. Ал баштамак ошо ишти чалган мынакей. Артка келип бардат да. Отуруңуздар, буну мен мисал кылып айтып атам. Мындай мисалдар толтур ар бир айыл өкмөттө барсыздар. Ишкерлерди колдоп айтып атамбы? Мында завод, фабрика же кичинекей бир чакан ишкана болсо да курдуртуп ала бергиле. Курдуртуп алгандан кийин силерге пайдасы ошондо тиет, айттымбы жанагы. Анан өзүңөргө да жакшы, мына мен иштеген балда мына заводду курдурдум, мына ишкананы курдурдум, мынча жумуш орду менен камсыз кылдым деп айтканы бар да жакшы менимче. Андан тышкары мынакей чакан кестерди куруу боюнча тапшырмалар берилди, туурабы? Бул Караколжада мынакей канчалаган дарыяларыбыз бар. Ал жака тарткыла инвесторлордучу. Бул мына Кушапта бар, Алайда бар, мына дарыяларыбыз бар, Нокатта бар, дарыялар бар. Кегиле, şu чакан кес кургандар биз тартайлы. Мына көрүп атасыңар, кургакчылык болуп, электр энергиядан кыйналып отурабыз. Ар бирибизге, ар бир районго, ар бир айыл өкмөткө лимит коюп атат. Электр энергияны ачтыр, иштетсеңер, жоопкерчиликке тартатын коопчулукта жетекчилер бар. Туурабы? Ошондой болбош үчүн мына чакан кестерди курайлы. Мен айтып коеюн, мен азыр чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүп, быйылкы жылы Кудай кааласа мына күнөн алуучу электр энергия ала турган инвестор тартып атабыз. Мына эгерде бул боло турган болсо, ошол азыр карашып атабыз. Жанагы Лепке жакын, жанагы тас станцияга жакын жерлер болсо, биз ошол жерлерге курабыз деп иш алып барып атабыз. Балким бул Кара Суу району болуп калышы мүмкүн могу жерде. Же Нокат району болуп калышы мүмкүн. Алай району болуп калышы мүмкүн. Өзгөндө болуп калышы мүмкүн. Ошондо силер дагы мында көрсөтүп, кайереңер бар. Силер ошондой нерсе талашышыңар керек, ошондой нерселерди. Эгер ал ишкана түштө турган болсо, ал жерде ошол коюлган жерге аренда төлөп берет мисалга. Кирешет анан бардык, салык төлөйт. Анан мынакей кен иштетем деген ишкерлер бар, бүгүн инвесторлорубузчу. Ошолор барса эле
Кейбір айлы өкмөттөр бар, өздері баш болып алып тұрып, қарсылық көрсетіп шығады. Бізге керегі жоқ, бұл ешқана қазбайлы қойсын көмірімізді, жоғалтынымызды. Енді айтамын, мына бүгінгі күндегі дотациядан шыққан айлы өкмөттеріміз бар. Туралы, ошоны берем налогатта Кулатов айлы өкмөтү. Қарасуда Сарай айлы өкмөтү. Мына бұлар мысалы дотациядан шығып, ақшалары көп кейгер іштер жасашады мысалға. Барсаң жолдар асфальт мысалға. Балабақшаның өз есептерінен жоғысы ошол ишкана есебінен құрышып атады. Ошол базардың есебінен құрып атады. Башқа іштері жасап атады. Эмне силер эмне? Қашан дотацияда отырасыңар? Өкмөттүн акчасын карап, ошол өкмөттүн көзүн карап отырасыңар. Акча качан түшөт экен депчи. Ошондо кен байлык сиздерде да бар. Ошондо заводдорду сиздерге дагы куруп беребиз дегендер бар, инвесторлор бар. Келиңиздер, мына быйылкы жылы, 22-жылды жакшы ойлор менен, жакшы ниеттер менен, жакшы пландар менен баштайлы, ошону жакшы аяктайлы туугандар. Демек, ар бир айлы өкмөт инвестиция тартып, жаңы ишканаларды ачыңыздар. Ана мен дайым эле айтамын, мынау курулуп жаткан айыл жерлердеги объекттер боюнча. Бул жол болобу, мектеп болобу, балабакча болобу, таза суу болобу, сапатына көңүл буруңдар, сапатына. Мына өткөндө эле Өзгөн райондогу жанагы төрөтканага төрөт үйүнө канча миллион сом келет? 68 миллион сомду төрөт үй куруп, ошо төрөткана куруп, 3 жылда аз бүгүнкү күндө жараксыз болуп жатып калды. Ошого айтам да, биз айтып атпайбы, биз баягы лента кескенде эле чакырасыздар. Ага чейин урматтуу акимдер отурат, акимдер орунбасарлар отурасыздар. Сизге да кызыктар болуп барыңыздарчы өзүңүздөр, отура бербейчи. Ошо куруп аткан объектиге барып койгуңар, ошо куруп аткан кезде эгер сапаты начар болсо, ошондо оңдоп кетсе болот. Ал барып лентаны кесип коюп кеткенден кийин карасаң сапаты начар экен, оңдоп коебуз деп ошо эле кала берет. Качан оңдойт алар? Ал оңдолбойт. Ошо жаңы куруп аткан мектептердин алдыга коюлган брусчаткаларды барып көргүлө. Ошодон баштагыла барыпчы. Карасаң сынып, жарака кеткен, же чекелер учуп кеткен брусчаткалар жаңы коюлуп аткан мезгилде ошондо. Ал 1 жылдан кийин урулат. Же болсо киши коюп, бир жаңы жаса ошол жерде мектептин астында ичинде көлчөк пайда болот, балдардан жүрө албай калат. Бул көрүнүш бардыгы жаңы кылып аткан мектептерде, балабакчаларда бар. Ошондон башталгачы айлы өкмөттөр барлык өзүнүн кызыктары болупчу. Мамлекет бюджеттерге акча бөлүп, ошо мектептерде ошол социалдык объекттерди куруп берип атат. Жакшы текшерип алгандар. Бул подрядчиктерге баары бир, олар эптеп бүтүрүп пайдасын алып кетет. Кабыл атканда бир койду сояттан силерди чакырып туруп, сыйлайт, ошондон колду кое бересиңер, кете берет алар. Андай иштерди токтотойлу. Текшерип кабыл алып аткан алдындагы жакшы текшерип, анан мурда шашырат элек, мисалга сентябрь айына ачышыбыз керек мектепти деп туруп, эптеп бүтүрүп лентаны кесет элек. Андайга жол бермегиле. Сентябрда ачылып алса, октябрда ачылсын. Бирок шаштырбай, сапаттуу куруп алдыма кабыл алгыла. 2 жыл, 3 жыл күтүп тургандан мен 1 ай күтө албай калам ошол жердечи. Ошондон сапатына коюлган терезелерди, бар эшиктерди көргүлө. Жарабаса мындай жарабайт, мындай эшик деп айтылгандачы. Терезелер коюп кетет, кийинки жылы барып ачсаң, же урушкалар сынган болот, же болсо жабылбай калат терезелер коюп коюшат. Андан кийин